ошол 291ге кирип калабыз деп кургандан жарабайт. Түндөп токтом чыккандан баштап түндөп ылайын куя коюп, фундаментин кура коюп жүргөндөр толтура. Анан ошону эптеп акча сакча берип киргизебиз деп атат токтомго. Бирөө дагы кирбейт. Мына жана бузулуп атат деген 16 участок, бул ошондой участоктор. Мындан ары дагы бузулат. Мурдагыдай президенттин тапшырмасы бар. Эгерде ошол токтом чыккандан кийин дагы жер басып, жер сатып аракет кыла тургандар болсо, мындан ары катуу жазаланат деп. Эми 30 жылдын ичинде көйгөйдү өзүңүздөр билесиздер. Эмнелер болуп келген, кандай болуп келген, бул районду канча киши башкарып келген, аны бардыгыңар билесиздер. Мындан ары андай болбойт. Мына өзүңөргө белгилүү болгондой, азыркы күндө Кыргыз Республикасы президентинин мунафыс жарыялагандан беркиси 2021 жылдын декабрь айга чейин курулуп калган курулуштар боюнча мунафыс жарыяланган. Бирок ошого элге түшүндүү иштер жүргүзүлүп ошолгуча бүгүнкү күндө мыйзамдаштыруу боюнча иштер жүрүп баратат. Бирок ага карабастан кийинки 2020 жылдын 291 токтомдун негизинде ким мыйзамсыз курулуштар боюнча кылмыш иш козголот деген жарлыгы чыккан. Ошого карабастан кээ бир жарандарыбыз түшүнүп түшүнбөстөн ушундай курулуштарды өз билемдик менен куруп жатат. Ошонун негизинде биз Юсуп айыл өкмөтүнүн өзүнүн комиссиясын түзүлүп, Госрегистрдин өкүлдөрүнөн, архитектуранын өкүлдөрүнөн ошо менен ушул бузуу иштерин жүргүзүп жатабыз. Дагы бир айтып кетет элем, эскертүү берип кетет элек, мыйзамсыз курулуп аткан курулуштар баары бузулат. Мына кече барган кездерде мен кечинде уктум дагы, мына жерден бир баланы алып чыгып алып барып көрүп келдим. Мына эртең менен 291ге киргизебиз деп. Жок, алар киргизебиз деп, бирок эч кандай каттоодон өткөн эмес. Болгону 4 кичинекейден туруп 12 топ куруп коюптур фундаментти. Азыркы күндө ошол жерде мен комиссиям бузуп атат, экскаватор. Азыр мындай кылалы, туугандар. Мына эмеде Госрегистр, архитектор айрыкча, мынакей акимдер, зам акимдер жер сатканды токтотолду. Жерди көрүнгөнгө бергенди токтотолду. Жерди бере берип, азыр окат кыла турганга жер жок. Эгер ушинтип кете бере турган болсо 10 жылдан буудайды кайкайдайбыз анда. Тоютту каяктан алабыз? Эле крышага чыгабыз мындай үстүнө. Ушуну токтотолу. Бардыгыңар цепная реакция болуп бирдей иштеңиз. Мында айыл өкмөттүн проблемасы, Госрегистр, архитектор, акимдер бардыгыңар биригип туруп, бир эмеде тургула, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарсаңар, эч ким мыйзам. Өзү ушулардан ашпай турган иш, силерден ашпай турган иш өзү. Бириң аяк карайсың, бириң бияк карайсыңар. Эме, мындайда 291 боюнча азыр мына жаңы курулгандардын баары бузулуп атат. Бүт аттылап, сүрөткө тартып баары бузулуп атат. Ошолорду полный эле бузуш керек. Жагы мыйзам акча сакча берип киргизебиз деп атат токтомго. Бирөө дагы кирбейт. Мына жана бузулуп атат деген 16 участок, бул ошондой участоктор. Мындан ары дагы бузулат. Мурдагыдай президенттин тапшырмасы бар. Эгерде ошол токтом чыккандан кийин дагы жер басып, жер сатып аракет кыла тургандар болсо, мындан ары катуу жазаланат деп. Эми 30 жылдын ичинде көйгөйдү өзүңүздөр билесиздер. Эмнелер болуп келген, кандай болуп келген, бул районду канча киши башкарып келген, аны бардыгыңар билесиздер. Мындан ары андай болбойт. Бул түздөн түз президенттин бизге койгон тапшырмасы. Губернатордун талабы, биз ошо жүктү моюнга алып келдик. Бул жерде мындан ары андай коррупциялык иш, бир 2 дос, 3 дос жыргап жашайт деген болбойт. Элге жакшы шарт түзүп беребиз деген аракетти кылып атабыз. Анын артынан канча кишиге жаман көрүнүп атабыз, канча киши каргап атат, аны дагы билебиз. Бирок карапайым эл, ошол тыныч жаткан карапайым эл батасын берип атат. Айланайын ушундай болуш керек эле. Ошон үчүн эми Кудай буйруса, мындан ары мыйзам чегинде жашайбыз. Мыйзамдын чегинен чыгып жашайм деген киши катуу жаңылышат.